Мугалим өмөлүү дарак дегендей эле өзүнүн билгенин башкаларга айтып берип, аларга үйрөтүп, жан дүйнөсү менен берилип жумушун аткарып келген маданияттын мыкты кызматкери Талайгүл Ташманбетова учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин актердук чеберчилик бөлүмүнүн ага окутуучусу болуп эмгектенип келет. Эң биринчиден абдан жакшы суроо. Бул менин эң жакшы көргөн жолум айтууда. Эң биринчиден мен мугалимдин кызымын. Ташманбетов Карбек деген атам мугалим болгон. Анан мен эң биринчи бул искусствого тапшырганда актриса болом дегенде ал киши кабыл алган эмес. Искусство адамы болосуң, театр сынчысы болосуң деген сыяктуу негизи эле ошол тармакка багыт берген да. Андан кийин папамдын аябай жакшы тилеги бар болчу. Ал киши алдын ала айтыптыр, азыр ойлосом. Себеби дегенде биздин мектеп, мисалы театралдык окуу жайлары орус мектебинен, Ташкенттен, Москвалык мектептерден бүтүп келген да. Менин папам айтчу, бир учур келет, Кыргызстандын театралдык окуу жайы, мектеби пайда болот. Мына ошондо кадр керек депчи. Кадрлар керек, кесипкөй адамдар керек, мугалимдер керек деп. Анан сен мугалим болушуң керек деп. Мен театралдык окуу жайында окуп жатканда, Москвада Шепкин атындагы театралдык институтта окуп жатканда 2-чи курстан баштап менин папам ошону көбүрөөк мага багыттай баштаган да. Убагында Кыргыз драма театрында эмгектенип жүрүп, актрисалыкты таштап, мугалим болууну самап, ошол чирөө келип калганын айтат. Анткени балдар менен иштешүү анын жан дүйнөсүнө жакын. Ошентсе да ал өзүн ар тараптан өсүүнү каалайт. Эрлан, Опа. сен каяка? Бир жака. Эми бир жак дегениңдин дареги каяк? Айтып койсоң болот эби балам? Апа. Жаман любопытныйсыз, Эрлан, мен сага бир жакшы кыз таап койдум. Апа, мен сүйгөнүм бар го. Аны сиз да билесиз. Баягы айылдык кызыңбы? Койчу. Сен мындай бизге, өзүңө ылайыктуу кызды тапсаң болбойбу? Апа, айылдык болсо эмне болуптур? Биз деле айылдамыз го. Мен да анын үстүнө айылдан бүткөм. Ооба. Ата бабаңдын баары айылдан. Бирок Эрлан, биз сен настоящий шаардыкпыз. Сен интеллигенттин баласысың. Эрлан, кое турчу. Кыргыз драма театрында калып, актрисалык кесипке жана мугалимдик кесипке орноштум да. Анан бир жылдан кийин мен актрисалыктан кетем деп арыз жаздым. Ошондо директор Керимбаев деген агайыбыз болчу. Ал киши абдан каршы чыкты. Эмне үчүн сен жаңы эле окууну бүтүп келдиң? Кыргыз драма театрга деген өтүш кыйын, иштеш кыйын. А сени алсак, мына баардык мүмкүнчүлүк түзүп атсак эмне үчүн деп. Мен болсо мен мугалимдикти тандадым. Мага мугалимдик жакты деп ушинтип кетип калгам да. Бир нерсе менин тынчымды алат да. А ким билет? А балким апаң өзү таштап кеткен болсочу. Нурайчы, дег эмес. Мен апамды сөзсүз табыш керек. Мына ушул кинону аткарып жатканда өзүм актриса болсом деле, бирок практиканын аздыгынанбы билбейм, режиссер ошондо да эжесиз мугалим болбоңуз, эненин образын ачып бериңиз деп көп айтты дейт. Ошол мезгилде да мугалимдигимди колдонуп кетип жаттым деп күлөт. Талайчы сиз мугалим болуп атасыз. Мугалим эмес, бул жерде эненин ролун ойноңуз. Же болбосо тескерисинче бул жерде мугалим болуңуз деп, ал жерде мен тарбиячынын ролундамын да. Анан ошондо айтты да, сиздин үнүңүз аябай талап кылып сүйлөп атат. Сиз мугалим болуп атасыз депчи. Анан ошондо мен өзүмө аябай ой кетти. Чындап эле депчи. Бул жерде дайым эле мугалим болуп жүргөн кандай депчи. Анан ошондо режиссер айтты да, эже бул жерден сиз мугалим эмессиз. Сиз жөн эле мээримдүү эле энесиз. Сиз ал баланы абдан жакшы көрөсүз, өз балаңыздай көрөсүз, мына ушуну дейт да. Ал эми кесиптеши Гүлмирежи каарманыбызды жумушта жүрүп да ар кандай ачылыш жасаганды жакшы көрөөрүн айтат. Студенттерге өзгөчө ыкмалар менен сабак өтөөрүн белгиледи. Талайгүл да бир убакта өзүнүн актерлук кесипти бүткөн адам. Бул Россиядан Шепкин атындагы мамлекеттик окуу жайды бүтүп келген адам. Анан кийин ал деген өзүнүн кесиби менен эле актер болуп деле кетсе болмок. Бирок бул мугалимдик кесипке ык берип, ошондон баштап эле окууну бүтүп келгенден баштап мугалим болуп иштеп атыптыр эжекеңер. Эжекеңердин мага эң негизги бир сапатын, эң мыктылыгы ушул адамгерчилик сапаты жагат да мага. Жөнөкөйлүгү. Эжеке деп, мындайга
байкаса кандай болот, бул нерсе момунда иш кылып атат элем эже, бир жаңылык киргизейин деп атат элем, бул окууда бир өзгөчөлүктөр болсо жакшы болот да эже деп. Анан эжеңердин жан дүйнөсү мындай лирикалык эмеге көбүрөөк жакын да. Ал өзү эжеңер биздин гана университеттин студенттерине сабак бербестен, өзүңөр билесиңер, бул эжекеңердин жан дүйнө деген да клубу бар. Андан башка дагы көп окуу жайларда дагы ошондой эмелер сабак берип жүрдү. Анын жан дүйнөсү поэзияга жакын. Поэзия дүйнөсүнө аралашып калуусуна Медина Алыбаевдин чыгармасы түрткү бергенин айтат. Учурда жан дүйнө поэзия клубунда түзүп, жаштар менен иштешип келет. Мен Медина Алыбаевдин бир ыры бар жазган китептер жана Эркинбек дегенчи. Мына азыр жаңы китеби чыкты, ошол китепти эгер мүмкүнчүлүк болсо балким окуп берем. Ошол жерде айтылат да, канча адамдар китептерди алып коет көркү үчүн, же болбосо мактаныч катары, же болбосо байлык катары жыйнай берет, бирок ичин билбейт, окубайт депчи. Мен болсо ушундай заман болбоду, ушундай убакыт болбоду. Азыр канчалаган адамдар китеп жазды, жакшы чыгармалар жаралды, бирок ошону биздин жаштар деги эле биз окуп атабызбы же окуган жокпузбу деген ой мени дайыма мындай түшөлтүрдү да. Ошондуктан мен мореки поэзияны жаштарга, жаштардын үнү менен жаңы поэзияны тааныштыргым келди да. Биздин Эркинбек магазинден алат нечен түркүн китеп. Ал биологиядан, географиядан, адабияттан, маданияттан баарынан жыят, сандыкка салат. Бирок биздин Эркинбек окуймун деп ачып койбогону уят. Анын үйүндө Пушкин, Некрасов, Толстой томдору тоодой жыйылып турат. Бирок Эркинбек окубаган соң кантет андан кары Толстой капа болбой. Бир күнү Эркинбек алып дагы жаңы китеп. Ошол жаңы китеп сурап калды. Эркинбектики болосуңарбы? Ушунун баары эмне үчүн шыпырылбайт, үстүңөрдөгү чаңыңар көп туруп калгансыңарго? Өзүңөр сары болбосо экен, мен да силерге окшоп. Анда жооп берди бир китеп. Ой досум, айтпагын аны. Биз дагы сендей болгонбуз жаңы. Биздин Эркинбек аларын алат, мына ушинтип жыйып салат. Мактанчак Эркинбек, көп окуйм дейт, бул жөн эле кеп. Бизди көргөндөр кантип ойлосун көп окулган китеп деп. Эмесе жолдош китептер, арызданганыңар эп, окуучулар. Бул сөздүн мазмуну мындай. Жүрүшөлүчү бири-бирибизди сындай. Ар дайым сыйлайлы, билимдин гени китепти. Капа кылбай, кайсы бир жолдоштор китепти жыярын жыят. Айпир Адамкулова, Алтынбек Сакиев, New TV Таңман программасы. Ошондуктан дайыма алынган, жазылган китептердин окулушун каалайт элем.